Асанбек Стамовдун «Кеч күздө» аттуу повести. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Эшикте жылуу эле. Эртең мененки боскыроо эрип, бак ичи нымжыттанат. Шаардан төмөн туман жаткансыйт. Тоо тарап каш кайып ачык. Кар ылдыйлап тоо этегиндеги адырларга чейин келип калыптыр. Кеч күздүн ушул мезгили кызык. Күн нуру жаз учурундай мээлүүн тиет. Акылбек тартайган жапалак алманын бутактарынан бирин серин ак гүлдөрдү дагы көрдү. Арык бойлуу кылтыя өскөн чөптөр. Кеч күздүн бул учуру Акылбектин жүрөгүндө сүймөнчүлүк туудуруп, ал кайра кусалык менен алмашчу. Кеч күз. Бак дарактар жалбырактарын күбөп, өтө эле кунарсыз. Талаалар жайдак калып, боз чаңгыл шамал сур түзөңдү сабай берет. Кара жолдордо чаң тополоңдоп, асфальттын үстүндөгү чоктой кызыл жалбырактар карышкырдан үрккөн койлордой дыр коюп, арыктарга, ой чуңкулдарга кептеле түшүшөт. Аба коңур тартып, эртең менен жерге боскыроо туруп, дыйкандардын кабагы ачык болот. Күндүз чекиден тер чыгара ысык тийген күн кечке жуук мээлүүндөйт да, ал чоктун табына бышкан тегерек көмөчтөй кызгылт сары түскө өтөт. Нуру көздү уялтпайт. Тоолордун башы боз чаңгыл мунарыкка тунуп, этектери күңүрт каралжын тартып, асман боектору не бир түркүн кооз болот. Тарам-тарам үлбүрөк ак саргыл, мала кызыл же көк жээк, сары жээк булуттар көктү чайып, бирде ал чогуу кызарып, түтөп, күйө албай жаткан суу отунга окшоп, бирде журттагы оңуп кеткен боз чүпүрөктүн кейпине келет. Батыш каралжын тартып, эми асман чоң өрттөн кийин боз чаңгылышка капталып калгансыйт. Үп эткен жел жүрбөй, канаттарын салпактатып тоо тараптан учуп чыгышкан ала каргалар, таандар шаарды көздөй самсый берет. Түн ичинде бактардын куу бутактарын карс-карс сындырган шамал жүрүп, күзгү кара жамгыр нөшөрлөп куюп кирет. 1-2 күндөн кийин жамгыр басылат. Эми баягы камырдай жуурулган жалбырактардан жерден буу чыгып, жаз учурундай ыкчам тийген күнгө жаратылыш ныксырап, ийип, төштөргө, арыктын жээктерине, кысыр аңыздарга көк чыгып, кээ бир дарактар бүчүр байлап, кээ бир алмалар гүл ачып ийет. Ошентип табият март айындагы жаз учурун элестетет. Бирок табияттын бул эркелеп көз кыскан учуру көпкө созулбайт. Анын ыкка көнбөс закону өз өкүмүн кылат. Күн кайрадан чыкыроон тартып, кабагын чытыйт. Асманды сур булут чайыйт. Батыштан ызгардуу муздак шамал согот. Кокту колотторго жөө туман уюп, сары жон үймөк жалдардын үстүн шамал чымчып, аба кар жыттанат. Биринчи кар түшөт. Үйүр алганча анын ызгаары кыйын. Көк чөптөр кар алдында калып, баягы гүл ачкан алманын кичинекей түйүлдүк көк мөмөсү чүрүшүп, куду ара төрөлгөн балача жансыз сеңейет. Дарактар суулукта чыйрыгат, чыйралат, качырайт. Кыш. Табияттын ушул мезгили менен адам өмүрү окшошпу, деп ойлойт Акылбек. Анын илгери Рапия деген жеңеси бар эле. Мүнөзү токтоо, көзү моймолжуган, сымбатында суктанган жан болчу. Күйөөсүнөн эрте ажыраган Рапиянын олоң чачына, ак жуумал жүзүнө, назданган күлкүсүнө далай жигиттердин ышкысы түшүп, сөз катышып убара болушкан. Ал куштай татыр. 2 кызын алпечтеп багып, колхоздун ар кыл жумуштарына күжүңдөп иштей берет. Эл Рапияны кадырлап, анын жүрүш-турушуна ыраазы болушуп, актыктын үлгүсү катарында айын кылышчу. Бирок анын кыздары орун чогалып, өзү 40тан ооп, тотугуп калган учурда элдин эсинен кеткис бир окуяга туш болот. Эгин бышкан учурда мектепке жаңы мугалим келет. Анын 25-тердеги курагы экен. Кырсыкпы же буйрукпу, ал Рапиянын коңшусу Кутугариянын үйүндө туруп калат. Мүчө башы келишкен шайкелеңирээк, кара чач, кара каш жигит Рапияга жагып калат да, ага куштар болгон Рапия жагынуунун айласын таппай, не бир түркүн аракеттерди кылат. Чачын кайра-кайра өрүп, бетине эндик коюп, акшайы көйнөк кийип, кулпурган Рапия куду кеч күздөгү гүл ачкан алма сыяктуу жигиттин көзүнө чалдыгып, ага жасакер күлүп, айтор бир күнү тузагына түшүрөт.
Бул жоругунан ал корунмак турсун, кайра элдин көзүнө өзү чалдыгып, жигиттин иштеп келишин чыдамсыздана күтүп, эгерде ал кечигип же келбей калса издеп барчу. Туугандарынын кояй дегенине болбой, Рапия ачыкка чыгат. Айыл аксакалдары кийлигишкенби, же мектептин директорунун айласынанбы, Айтор кышка тарта ал мугалимди районо башка мектепке которуп жиберет. Рапиянын санаасы тынып, эми жигитти унутат го деп ойлошот эл. Бирок 5 айлык боюнда бар Рапия үй жайына кайыл болуп, ал мугалимдин артынан барып, дагы 1,5 жылча жашаган. Төрөгөн баласы чарчап калыптыр десе, бирөөлөр аны күйөөсүнө таштап келиптир дешчү. Айтор ошондон 1,5 жылдан кийин Рапия айылга кайра келди. Ойношу кууп жиберсе керек. Кийин Рапиянын саамайына ак кирип, тез эле кемпир болгон. Кеч күз жөнүндө Акылбек ушинтип ойлоочу. Боз чаңгыл булуттарды шамал айдабай, айлана көшүлүп баягысындай эле жылуу. Акылбек күнгө көкүрөгүн тосуп, ордунан козголгусу келбейт. О, Акылбек, эмнеге мынчалык ойлуусуң? Тойго кетчү чыгымдын эсебин чыгара албай жатасыңбы? Кыш-кыш күлгөн коңшу кемпирдин үнү Акылбекти селт чочутту. Ал салаңдаган көкүрөгүн жыгач тосмого артып коюп, колундагы 3 илтик айрысына сүйөнүп турат. Саламдашкандан кийин Акылбек кош көңүл унчукту. Мен башынан иши оңбогон адаммын, эне. Ырысы жоктун этегине таруу салса төгүлөт. Анын сыңарындай бул жолу да ишим оңунан чыкпай калды. Кемпир чочуп кетти. Ок, эмне дейт? Келинди ынандыра албай койгонсуң го. Макул болгон жокпу? Шылуун жигитке аялдын көңүлүн табыш кыйын эмес, оолум. Ага кайгырба. Азоо байталды деле соорусунан сылап эркелетсе, калтырап туруп берет. Аялдар да ошонун сыңарындай. Эгер көңүлүң түшкөн аялың анчалык манчыркап, жаныңа жуутпай койсо мейли, шертке жетиш үчүн аялдын жүзү үйүргөнүнө караба. Сүйүп калдым деп анын сары изине чөп салып, сөздүн гүлүн танда. Зарурат болгон ашыктын кейпин кий. Буга эч бир аял туруштук бере албайт. Аялдардын табияты ошондой. Алар ширин сөздүн кулу. Эркектин сүйүүсүнө дайыма муктаж. Жакшы мамиле, ширин сөз үчүн аялдар кээде күйөөсүн жазгырып да коюшат. Аялдын анысын теңирим күнөө деп эсептебейт. Матрёна Власовнанын каректери күнгө чагылышып, бүт денеси солкулдай ыкшып калды. Аялдардын сырын анча билбейм. Мүмкүн жаркын мага өмүрлүк жар болууга макулдугун берет беле. Биз бири-бирибиздин жүрөк сырыбызды түшүнүп калганбыз. Ынак элек. Эми баары бүттү. Ташка тийген айнектей күм жан болду. Яг окуй. Ал эмне дегениң? Бир кырсыкка дуушар болгонсуң го. Айтканыңыздай баары жылас болду, эне. Акылбек үшкүрүнүп калды. Жаркынды кечээ жайына койдук. Мурдагы күнү каза болуптур. Ооздон жулдургандай болдум. Кемпир ооз ача албай шалдая түштү. Бир азга жымжырттык бийледи. Кемпир оозунуп сүйлөдү. Сен жөнүндө түшүм жаман эле, Акылбек. Мурдагы күнү түшүмдө сенин эшигиңдин алдында чоң кемеге казып, шакар кайнатып жатыпсың. Илгери согуштун убагында биз шакар кайнатып, андан самын жасоочубуз. Сен дагы боо эрмен жагып, анын күлүнө шакар кайнатып, бир кезде карасам эле тоголок кара шакарды жеп жатасың. Мен ал эмнең, Акылбек, өлөсүң деп колдон алдым. Ойгонсом түшүм, бечара бир кырсыкка чалдыгат го деп жорудум. Кечээ сени кезиктиргенде ушунун үйлөнөм дегени оңунан чыкпайт го дегем артыңдан. Топурагы торкоо болсун бечара. Ал барган жерге биз дагы барабыз. Ыйманы ысык, жылдызы төгүлгөн келин көрүнөт эле, кейгенде не пайда, уулум? Бактыңа дагы буйруган бирөө тургандыр. Кемпир артын көздөй бурулуп баратып кайра кылчайды. Чал кайра эле сени сурап тынчымдалды. Таңдыр кечтер төшөктө жаткан эменин жан башы талып, бирөө менен маектешкиси келет го. Сыркоо адам кекси болот турбайбы? Акылбек үйүндө жок экен десем ошого ишене бербейт. Врачтардын айтканына караганда, чал 1 айга жетпей турган. Каалаган тамагын бере бергиле, рак дешти. Ооруканага жаткырганда эмне? Өлгөндөн кийин да анын кызыл ала кылып союшат экен. Адамдын ичер суусу бүтсө, ага эч ким аралжы боло албайт. Чал көрөрүн көрдү, жашаарын жашады. Айнектей көзү жумулганча кашыбызда болсун байкуш. Бул рак дегенин жүзү курган оору экен. Көөдөндөн жаны чыкмайынча адам эс акылын жоготпойт тура. Мындан 10 жыл мурда кайынсиңдим рактан өлгөн. Өлгөнчө башында тургам. Көңүлүң чапса, ананыраак кирип чык, Акылбек. Келет деп чалга айтып коеюнбу?
Сыркоо адам эмне жөнүндө ойлорун билесиңби, Акылбек? Карыя суроолуу карады. Тарамыштары барсайган арык колу менен жуурканды кымтылаган сайын андан жылымчы тердин жыты келет. Терезенин түбүнө коюлган жыгач керебетте күндүн нуру калтылдайт. Териси сөөгүнө каткан чалдын кер сары жүзү нымшып, түксүйүп, өсө түшкөн ак кылкан сейрек сакал муруту күнгө чагылышып, жүзү мээримдүү. Мурду коңкоюп, кырдач, чекеси жайык. Сыр аяктын сыр кетсе да сыны кетпейт. Чал жаш чагында сулуу болсо керек. Надя калыпка салып койгондой атасынын өзү экен. Көзүнүн чанактары саргайып калыптыр. Дагы 5-6 күнгө жетпес. Тарамыштай катып бараткан тура. Капилет өлүмгө не жетсин? Чал оорусунун рак экенин билбесе керек. Анын суроосуна жооп бербестен Акылбек: Степан Петрович, сакал мурутуңуз өсүп кетиптир, алып берейин. Чал унчукпай башын ийкеди. Ичимде аяктай катуу нерсе турат. Ошол кетсе эле кулаңдан соо болчу даймын. Чээдей жаш кыз келип 3 маал укол саят. Улгайган врачтар түгөнүп калганбы, кызым, десем, ошол улгайгандардын айтканын кылып жатам, дейт. Чын эле кыздын уколунан кийин жаным жай алып, көшүлүп уктап калам. Бир туруп ойлойм, жанагы атактуу профессорлор эмне үчүн келип карабайт? 70-теги оорулуу кары өлө берсин деген өкмөттүн закону бар бекен. Кемпирге айттым: 1000 сом бер улук врачына, мени айыктырсын деп. Дүйнө жандан артык эмес. Кашайып эле ал макул болбойт. Эмне билгени бар экенине көзүм жетпейт. Оору жөнүндө көп ойлойсуз го. Врачтар ак ниет калк, айыктырат сизди. Сизден пара алгандай жинди бекен алар. Андай ойдон оолак болуңуз. Чал кытмыр күлүп койду. Силер, жаштар, ак ниетсиңер, билимдүүсүңөр, көзүңөр жетик, бизге окшогон алжыган чалдар сүйлөй берет. Жанталбас кылып жаткан кеп да. Сууга алып же бараткан адам аман калыш үчүн канжардын мизине да жармашат тура. Жатып санаага толгон ойлор келет. Бирин кармасаң бири закымдап оболой учат. Бирок санаама өлүм кирбейт. Өлүмдү ойлосом эсим чыгат. Жашоого ушунчалык куштармын. Дагы бир 10 жыл өмүр сүрсөм арман кылбайт элем. Экөөбүз бир топ жыл коңшу турдук. Бир сырдуусуң, Акылбек. Ошон үчүн менин купулума толчусуң. Бул сапар сага каптын оозун бир ачайын. Эшик ачылды. Чал тык токтоп кемпир баш бакты. Акылбек, кардың ачпы? Надяны күтсөм келбейт. Ашканага өт түштөнөлүк. Мотя, биздин сөзгө жолтоо болбочу. Сүйлөшүп атканыбызды көрүп турбайсыңбы? Кемпир чыгып кеткенден кийин чал кайрадан аңгемесин улантты. Эмне айтмакчы болдум эле? Баса, өзүм жөнүндө айтмакчы эмес белем. Мен өмүр бою күрөшүп, өмүр бою жек көрүп келдим. Кимге каршы күрөшүп, кимди жек көрдүң деп сураган турасың го. Силердин өкмөттү, силердин коомду, баарыңарды жек көргөм. Далайык экендим. Эгерде коммунисттер менин колума тийсе, чилдин башын жулгандай да көрмөк эмесмин. Бирок тилегимдин бирине да жеткен жокмун. Ичимдеги кек кайнап акыры өзүнөн өзү соолуп, эми жүрөгүмдө ширидей каткан өкүнүч гана калды. Тамыры куураган дарактын саябаны кимге оопа болот? Ошол өкүнүч, кек көгүрүмө кошо жатат да. Өмүрүмдө көлчүк суудай киргил болду. Бүт дүйнөнү жек көрдүм. Аным эч нерсеге арзыган жок. Мен эч кимге ишенген жокмун. Теңирге да, өкмөткө да, кемпириме да, кала берсе өзүмө да ишенбедим. Текке кеткен өмүр дейт муну. Кээде момундай бир жаман ой кылт этет. Өлгөндөн кийин да көрдө жалгыз жатып, зерикчүдөй сезип кетем өзүмдү. Жалгызчылык дайыма жанга батып келди. Адамдын өмүрүндө жалгызчылыктан ашкан кордук болбойт. Ошончолук карайгандай өкмөт сизге кайсы жеринен жазып калды экен? Акылбектин какшыгын чал байкамаксанга салды. Биз ал кезде ок каттуу элек. Атам колунан көөрү төгүлгөн уста болчу. Мен анын жалгыз уулу элем. Бирок гимназияны бүтүрө алган жокмун. Анда чыйракмын. Атамдын оорун колдон алып калгам. 25-жылдан баштап жаңы өкмөт бизди кыса баштады. Жел тегирменибиз бар эле. Жаңы өкмөт муну да ортого алды. Андан соң жерибизге көз арта баштады. Ичи күйөт. Айлаганча Кудай кезегиңди келтирер деп кекенип жүрөбүз. Ошентип жүрүп сельсоветтин төрагасын жайлап салдык. Бейиши болгур бышык жигит эле. Силердин тамырыңарды соолтмоюнча жаным тынбайт деп бизди кекете берчү. Анда эмне, каныбыз кайнап турган убак. Сенин эле мүлкүңдү бирөө тартып алып жатса оңойбу? Бир күнү биз анын өз тамырын кыркып таштадык.
шекшип калышканбы, кийин биз тобубуз камакка алындык. Атам кайраттуу адам эле. Жалгыз уулум деп мени аядыбы, Айтор күнөөнү бүт өз мойнуна алды. Мен кыштакта жүрө албай калдым. Анын тукумдары да канга кан дешип тиштерин кайрашат. Бирде болбосо бирде колго түшөрүмдү билдим. Акыры заман оңолор деген үмүт менен энемди таштап кете бердим. Кайрылып келем деп ойлогом. Бирок андан аркы тагдырым ого бетер татаалдана берди. Айтса арман көп уулум. 1,5 жылча ак офицердин азгырыгында жүрдүм. Көп узабай колго түшүп кесилип кеттик. 10 жылдан соң түрмөдөн чыгып кайра дагы кесилдим. Экинчи кесилгенимде ата мекендик согуш жаңы башталган эле. Анда Казакстанда турчумун. Колхозго каршы ушак таратып жүрөт деп айыпташты. Ошондо мен баарын алгыла да бир гана кара башымды, колу бутумду соо койгула. Анан чөлгө кое бергиле. Ошол жерден да оокат кыла алам. Мына бул баш, мына бул кол аман болсун дегем. 1945 жылы Кордойдон көчүп келип ушул жерди сатып алдым. Каркыраган таш болчу. Көчө деген кайда? Өмүрүмдө бирөөнүн көсөөсүн уурдаган жан эмесмин. Баарын мына деп бул кол менен бүтүрдүм. Алтынды тапкан, жанды баккан да ушул кол. Үйдү 2 жылда куруп бүттүм. Азыр ким мына ушул меникиндей тамда жашайт? Мобул жаркыраган мебелдин баарын өзүм жасагам. Аке-жакелеген адамдардын канчасынын көңүлүн албадым. Түшүндүңбү, Акылбек? Мен жалаң гана маңдай терим менен оокат кылып келаткан адаммын. Жалгыз кызыбыз Надя согуштан кийин ушул тамда төрөлдү. Өз канымдан жаралып, өз тарбиямда өстү. Азыр экөөбүз бири-бирибизди түшүнө албайбыз. Мээсин чагып канча акыл айтпадым. Бири да жуккан жок. Көшөрүп жатып күйөөгө чыкты. Марат силердин элдин уулу, бирок ал мага жакпайт. Туяксыз өтөт деген ушул. Кызым мындан 3 күн мурда ооруган жанымды ого бетер оорутту. Окууңду бүт да шаарда эле жылуу жумшак иш таап ал. Бул үй жай, дүйнөнүн баары сеники десем унчукпайт, ынана бербегенсейт. Күйөөсүн кыя албай жатат го деп ойлодум. Эгер деле куса болуп чыдабасаң, күйөөңдү мында чакырып ал. Аялынын тилин албаган эркек болбойт десем мыйыгынан күлөт. Дүнүйөңдү мага кереги жок. Дүйнөнү биз ак эмгегибиз менен табабыз. Күйөөм да келбейт. Жан дили менен иштеп жаткан кызматын таштап, мында суутуп коюптурбу, дейт. Мына ушул мүлктү бирөөдөн уурдап алган эмесмин. Жан теримди агызып ак эмгек менен иштеп тапкам. Жаным кашайды. Эми көрүмө ала кетпейм. Надя кара чечекей кызым. Атасынын мурасына баласы буну закон төгүнгө чыгарбаса керек. Кызым кетем дейт. Күйөөсү өзү иштеген райондогу мектептен орун таап коюптур. Мугалим болот имиш. Нарыныбы, Айтор жапайы, кийик, чөөлөр жүргөн тоо таштын арасы болсо керек. Ойлоп башым катты. Жылуу конушун таштап кайсы ырысына ээленерин билбейм. Аякта суутуп коюптурбу? Кайда болбосун адам мына бул кызыл кекиртек үчүн жашайт. Бекер жеген нанынан баш тартып, кайсы кутурган киши ой тоонун башын эңсейт. Адамдардын баары эле сопу болуп калган жок. Надяга окшогон далай кыз уландар иштейбиз, кыйратабыз дешип, чет жакка кетишти эле 1 жыл айланбай кайра келишти. Тумшугуна суу жеткенден кийин баягынын бири да жок. Кантип жакшы жашоонун камын ойлоп калышыптыр. Менин бир жакшы таанышым бар. Кээде мында да келип калат. Муштумдай болгон абышка. Көрүп деле жүрөсүң го. Уулу айыл чарба институтун бүтүргөн. 1 жыл Тяншан тарапта агроном болуп иштептир. Дипломуна кайыл болуп кайра келди да чоң базардагы жер жемиш саткан магазиндин директору Айтор ошону колуна алды. Азыр Волгасы бар. Надя аны жактырбай жанына жолотчу эмес. Азыр ал кыздан кыз тандап, эч кимнисин теңине албайт. Эми кыздар өздөрү жигиттин аркасынан чуркап жүрүшөт. Жашоо ошонуку. Адамга бир келген өмүрдү ал дуулдап жүрүп өтөт. А мен байкуш ийлеп итке сала берип, өз кызыма тилим өтпөй калды. Алма бутагынан алыс түшпөйт дечи эле. Надяга мындай кераяк мүнөздү ким үйрөттү? Көзүм жетпейт. Степан Петрович менен Акылбек мындан 7 жылча мурда көзгө жакын таанышышкан.
Экзамендерде эң жакшы бааларга тапшырган ал аспирантурага өтөөрүнө анык ишенип, приказды күтпөстөн эле кандайча жашап, кайда туруунун камын ойлой баштаган. Жатаканада аспиранттар менен турууну эмнегедир каалаган жок. Экзамен тапшырып жүрүп, алардын бир тобу менен таанышып да калган. Өзүнүн алдаганча кичүү, шылуун, шайыр жигиттер менен шарактап тең ата болууну туура көргөн эмес. Жаштар өзгөрүп кетиптир. Биз бүткөн кезде мындай эмес эле, деп ойлоду ал. Эми Акылбек жаш аспиранттардын уу-дуусуна көнүп, студенттик турмушту кайра баштоого мойну жар бербесин өзү да сезип турган. Дилине туура келген колукту табылса, үйлөнөйүн деген ниети да бар. Жаш балдарды көрсө жүрөгү ысып, турмуш куруш керек. Башкаларга жарашкан таалайга мен татыктуу эмесминби, дечү. Эртедир кечтир бир адамга түтүн булатар очок керек. Бир жерге байыр алып, тынч жашар мезгил келди, деп ал ушул тамды сатып алган. Тамдын артында жана эшик алдында чаккан багы бар. Акылбек өзгөчө тамдын шаардын борборунан анча алыс эмес экендигин жактырды. Чоң көчөнүн боюнда эмес. Автобус, троллейбустардын уу-чуусу жетпейт. Жумуштан кийин эс алууга, иштөөгө ылайык. Кийин бала бакыранын эшикке кенен кесири басып чыкканына да жакшы деп ойлоду. Кечинде таранчылар чыйпылдап түнөгүнө конуп, үйдүн ичи жылан сыйпагандай бош экендигин эстеди. Кайра барып жатаканага түнөөнү каалаган жок. Жылас болгурдуку. Бир керебет сатып албаганымды карачы. Эмне кылчумун? Ал эшикке чыкты. Эмне кылаарын билбей ойлонуп турганда, "Конуш жайлуу болсун" деген үн селт чочутту. Тамдын төмөн жагында ак ала чач чоң кемпир турган эле. "Базардан келсем, кызым жаңы туугандуу болдук" дейт. "Баш баксам, үйүңдүн ичи бүт эле жаркыраган электр, эч буюм көрүнбөйт. Көчүп келе элек го" деп ойлодум. "Коңшулардын ынтымактуу турганы оң. Буюмдарың эшикте жатса жардам берелик" дедим. "Эч кандай буюмум жок, эне. Көр жөрүң алыста го." Акылбек кемпирге жакын барды. "Деги эле көр жараттуудан эч нерсем жок. Коколой гана башым. Мына үйлүү болдук. Калганы акырындап жайына келер." "Дурус экен. Андай болсо биздикине кирип чай ич. Бүгүнчө жаткандай орун табылар, уулум." Ак пейил кары Акылбекке жагып калды. Ал магазинге барып коньяк, колбаса көтөрүп келди да кошунасынын дарбазасын чертти. Жаңы конуштан наароз тийгиле. Ошондо Назаров менен биринчи жолу таанышкан. Ал орто бойлуу эле, бирок чымыр, толук денеси чыңалып, ошондон бою москоолдой сезилген. Жумшак хром өтүк, боз калың шерсттен тигилген галифе шымына жараша, күндүн ысыгына карабастан тизесинен өйдө ак тон кийип, башында чекесине кара булгаары картузу бар кызыл суур тумак. Кейпине карап элүүлөрдүн ичинде деп баамдаса болмок. Бирок кыска коюлган чачы ап-апак эле. Кичинекей көгүш көзү өтө сус, тумандуу, карашы сырдуу, кытмыр. Сенин жүрөгүңө чейин көрүп, баардык сыпатыңды алда качан эле баамдап койгондой. Сакал муруту таза алынган, эки бети торсоюп, кызгылтым тартып, жаагында калга окшош саргыч темгил тактары бар. Торсойгон жумуру чекесинде терең бир каптырыш. Коңкойгон кош тумшук мурду аны сүрдүү, сымбаттуу көрсөтүп, өмүр бою жакшы тамак ичип, жакшы турмушта жашап келаткан адамча сыпаа. Ал "Үйүң ак жолтой болсун" деп коньякты тартып жиберди да, муздай түшкөн чайдан жай ууртап, анан бир кесим колбасаны тез-тез чайнай баштады. Акылбек да анын баардык кыймылын баамдай отурду. Тулку боюна караганда колу өтө чоң, манчалары жоон экен. Бир топтон кийин гана эстен чыга элегинде айтып калайынчы дегенсип. "Дурус үй алдың. Курулганына аз эле жылча болду. Огородуң да кенен. Мурдагы ээси илээнди жигит эле, начар урунуп койду. Короо жайды иреттеп, коридоруңду кайра оңдоп сал" деди да андан кийин сөзгө аралашкан жок. Бирок кебетеси бир калыпта, куду эле борчук аскада конуп отуруп, мына эми көзүнө урунган жемин көздөй азыр тап берип уча турган бүркүт сыяктуу. Адегенде канчалык таң калганы менен Назаровдун деги эле оозунан ашык сөз чыкпаган түркөй адам экендигин Акылбек бара-бара түшүндү.
Ушул убакка чейин экөө ынак болуп эзилише сүйлөшкөн эмес. Кездешкенде жеңил баш ийкешип, токтоп, сүйлөшпөй кайчы өтө беришчү. Ошол бейчеки сүйлөшпөгөн мамилелеринин ары жагында бири-бирин өз ара кадырлоо тургансычу. Бирок ал Акылбекти тамак ашка көп чакырчу. Жалгыз бой башыңа казан асып убара болбой кел биздикине, деп калчу кээде Акылбектин эшигинин алдына басып келип. Эгерде Акылбек сыпайгерчилик кылып, шылтоо таап барбай койсо, таарына түшөр эле. Анын таарынганы бир-эки күнгө чейин саламдашпай, Акылбекке сыртын салып калчу. Үйүнө мейман чакырчу эмес, өзү да мейманга барчу эмес. Сырттан бейчеки арак ичип мас болгонду жек көрчү да, өзү үйүндө аракты көбүрөөк иччү. Апрель айынан тартып, жайды жайлата кара жамгыр башталганга чейин ал тамынын артындагы бактын ичине коюлган көгүш, сырык оңторулуп калган дат баскан эски темир керебетте уктаар эле. Ал түндө ачык терезеден чалдын көпкө чейин уктабай басып жүргөнү, жөтөлгөнү, онтогону, кобурап өзү менен өзү сүйлөшкөнүнө чейин даана угулуп, кээде ал арак ичкен күнү көкүрөгүн муштагылап, буулугуп ыйлап, кыжынып, тишин кычыратып сөгүнүп, капканга түшкөн бөрүчө керебеттин тегерегинде чаркайлана берет. Эртесинде шилисин кыя чапкандай башы шылкыйып, маанайы пас, мусапыр адамдын кейпин кийип, үйлөп койсоң учуп кете тургандай турпаты копшоо, мүнөзү ого бетер түнт тартып, бүткүл ааламды жек көрө түнөрүп, кош көңүл абалга келер эле. Андай учурда ал тааныштарын көрмөксөнгө салып, өйдү карачу эмес. Акылбек бир чети ага боору ачып, бир чети анын кызык мүнөзүнө таң кала. Карыя бүгүн сыркоолоп калган го. Түнү бою кирпи кирмебей онтоп чыкты. Догдурга көргүнсөчү я, деп кемпирине акырын сөз катаар эле. Эч нерсе болбойт дегенсип колун шилтей, бөтөн бирөө тыңшап тургандай Акылбектин кулагына жакын келип, чалдын күйүтү күчтүү, аны эч бир доктур айыктыра албайт, деп коюучу. Эмне күйүтү бар, деп Акылбек сурачу да эмес. Адамдын өмүрүндө таалай менен таалайсыздык, күйүт, кырсык баардыгы эри шаркак болуп аралаша жүрүшөт эмеспи? Кырсыктан сактанууда болсо да, таалайды колдон чыгарбай күтө билүүнүн өзү да алда канча татаал. Эл айткандай, таалай тоголок. Кырсык чалып, ал колдон түшүп кетсе, кең дүйнөнүн кайсы бир жеринен табасың. Аны издеп, нечендердин туурасы түгөнгөн. Бирок күдөр үзбөй, таалайдын артынан сая кууп, жүрөгүңдүн алдында чулуу үмүт катып жүрүү да сонун эмеспи? Жашоонун кызыкчылыгы ошондобу? Назаровдун мүнөзүнүн татаалдыгы мына ушунда эле. Ал канчалык онтоп, түнү бою кыйналып чыкса да, төшөккө жатып калчу эмес. Акылбектин байкашынча, ал бир жолу да оорусу жөнүндө врачка даттанып, деги эле анын көз алдында чечинип көргөн жан эмес болсо керек. Үйүнүн айланасы, короосунун ичи дайыма таза болчу. Көк сыр менен сырдаган чоң дарбаза, үйү айланта тактай менен курчалган. Аларда мала көгүштүргө сырдалган. Дарбазасынан баш бакканда башы казандай кара дөбөт обочодо жулунуп турат. Короосунун ичинде барпайган бир уч кызыл, жашыл гүлдөр. Адам баса турган ичке жолдор цементтелген. Көгүш түстө сырдалган чоң терезелүү аппак үйдүн эч жеринен айып табууга мүмкүн эмес. Тамынын ылдый жагында салынган чык-чыйган аппак сарайына бейчеки эч кимди киргизчү эмес. Ал дайыма кулпу салынып турчу. Чалдын устаканасы, деп коюучу кемпири. Багынан кызыл алма салаңдап, эшиктин алдындагы жүзүмдү мөмөсү мөлтүрөп, айтор баардыгы жай-жайында. Үйүндө кыла турган иши жоктой көрүнсө да, чал таңдыр, кечтир жаны тынчыбай, өзүнчө жок жерден иш таап алып, бекер отура албай убаралана берчү. Ал артын салып иштеп жатса да, сени алда качан эле көрүп, эми ал жалаң гана сен жөнүндө ойлоп тургандай сезип кетчү өзүн Акылбек. Назаров тамак ичип отурганда да тымпыйып унчукчу эмес. Эгерде кемпири кыш күлүп, бир узун окуяны башынан түшсө, чал аны жактырбагандай, зекип, же алдындагы тамагын тезирээк ичип, шарт эшикке чыгып кетчү. Мунун жоругу жолдо калсын, ушундай кара мүртөс бирөөнү ызаат кылганды да билбейт, дечү кемпири.
Назаровдун ким экендиги азыр айкын болду. Акылбек заманында Далайдын башын алган кылычтын дат баскан эски сыныгын таап алып, эми ошонун сыр түйүнүн чечкен адамча шайдоот боло түштү. Ага эмне деп жооп берерин өзү да билбей, бирок бул көр оозунда турган адамдын жүрөк сырына татырлык жооп издеди. Анын көңүлүн жубатып же көңүлүн оорутуунун да кереги жок эле. Ага чындыкты айтыш керек болчу. Шакарда кайнаган чындык гана адамды эсине келтирет. Жарыктык, анчалык эмне наалыйсыз, деди Акылбек. Сиз Надянын камын жеп жатасызбы? Же кайрылгысы өткөн күнүңүзгө өкүнүп турасызбы? Түшүнбөдүм. Надя бышык, ак ниет кыз. Ал менин көз алдымда бой тартты. Анын айтканынан кайтпаган көптүгү жагат мага. Надя мекени үчүн, адилеттик үчүн кылычты мизинде басат. Аны өскөн чөйрөсү ошондой тарбиялаган. Надя сүйгөн жигитине баш кошту. Алардын сүйүүсүнүн тамыры терең, бекем, кыял жоруктары таза 2 жаш. Эки элдин ортосундагы данакер эмеспи? Иче турган булагына түкүрбө, дешчү карылар. Биздин алтын булагыбыз ата мекен. Эгерде ар улуттун элдери бири-биринин салт санаасын кадырлабаса, Надя менен Маратка окшогон жаштары эрди катын болушат беле. Кейпинде кайсынын башын оорутасың дегендей түр бар. Акылбектин бул айткандары чал үчүн мештин тик мурунан буйдалуусуз чыгып жаткан түтүн сыяктуу эле. Аны Акылбек өзү да түшүндү. Оорундуу айтылган сөз таамай тийген ок. Ал катылган жоонун оордунан тургузбай таштайт. Акылбек бир азга буйдала түштү да, алма бутагынан алыс түшпөйт дедиңиз. Бул тамтыгы кеткен капкачаңкы эреже. Момундай бир мисал келтиреличи. Сизди бир түп карт алма дейлик. Надя ошол карт алманын мөмөсү, ошол карт алманын ачуу мөмөсүнөн түшкөн урук өнүп чыгып, көк жалбырак алып дүйнөгө келди. Эгер дагы эч ким көңүл бурбаса, ал жаш көчөттүн мөмөсү да кийин баягы карт алманын ширесиндей ачуу болот беле. Жаш көчөт өнүп чыгары менен билимдүү, жакшы багбандын колуна тийди. Багбан көчөттүн сортун жакшыртыш үчүн көп күч, билим жумшады. Аны ширин, кызыл алманын сорту менен кыйыштырды. Көк кашка булак суусу менен сугарып, түбүн жумшартып, курт кумурскалардан сактап, айланчыктап кеткен жок. Көчөт күн санап өсө берди. Жалбырагын сеңселтип бой тартты. Мына ал аппак гүл ачып, биринчи мөмөсүн берет. Ушул күндү багбан саргара күткөн эле. Анын түн уйкусун бөлүп иштеген эмгеги текке кетпептир. Жесең тишти камаган ачуу алманын көчөтүнүн шагында аяктай ширин кызыл алмалар салаңдап турат. Ширеси сыртына чыккан кызыл алманын бир жеринде да курту жок, кемтиксиз. Ким болсо да ушундай кызыл алма өстүргөн багбанга ыраазы болбой койбойт. Ал кызыл алманын уругунан өзүндөй ширин кызыл алмалар өнүп чыгат. Кызыл алманын тукуму улам көбөйө берет. Караңызчы, эмгек текке кетпейт экен да. Дагы бир 50 жылдан кийин мөмөсү ачуу алмалар болбойт. Андай багбандар мугалимдер, советтик мугалимдер. Надяны мектеп тарбиялады. Өзүндөй санаасы таза, кырчын жаштардын арасында өстү. Надяга өмүр берген сиз болсоңуз, аны өстүргөн көпчүлүк эл. Надянын келечеги жөнүндө камсанабаңыз. Акылбек, сен натура сүйлөп жатасың. Чал баягысындай эле кытмыр күлдү. Менин оюмча, багбандын баары эле ак ниет, кесибин урматтаган адамдар дейсиңби? Эгерде врач жаңылса, бир гана адамдын өмүрү зыянга учурайт. Эгерде багбан кесибин сүйгөн адам болсо, канча көчөт зыянга учурайт? Ушул жөнүндө ойлодуң беле? Баса, сенин оюңа дагы 150 жылдан кийин адамдардын баары ак ниет, март болот. Араларына мөмөсү ачуу жапан алмалар болбойт. Кой үстүнө торгой жумурткалайт. Турмуштагы карама-каршылыктар бүтөт. Адам адамга дос, жек көрүү деген болбойт. Эгерде ошол чын болсо, Маркстин айтканы гана. Жашоо деген чылк күрөш эмеспи? Демек жашоо токтойт экен да. Эгерде эле турмуштун карама-каршылыгы жок болуп, адамдар сыйдан башканы билбей калышса, адамдардын жашоого болгон активдүүлүгү төмөндөйт. Турмуштун миңдеген жылдан бери келаткан закону бузулат, уулум. Адамдардын тукуму пачкиленет, оору сыркоо көбөйөт, өлүм житим көп болот. Туура эмес, эч качан андай болбойт. Жаңыласыз, Акылбек кыйкырып жиберди.
анда адамдын турмушка карата активдүүлүгү башка жагына күчөйт. Мисалы, ушул учурда эшик шарт ачылып Надя кирип келди. Экөөнүн жанына басып келди да түрлөрүн көрүп аярлай калды. Ал: "Эмне болгон силерге?" деди күлүп. Чатакташкан адамдардай томсуроосуңар. Атасынын жуурканынын аягын кымтылады. "Акылбек, апамдын тамагы муздап баратыптыр. Жүрүңүз." Чал башы менен ишарат кылды. "Бар, уулум, тамак ич. Өлүп эле калбасам, экөөбүз талашты улантабыз." Акылбек кыйыктана ордунан турду. Бала бакырасы, күйөөсү болуп келген Күлипа саат 9 ченде кетти. Үйдүн ичи жылуу, балдардын күлкүсү, оюну Акылбектин санаасын тынчытып, ооруган жери да басылып калгансыган. Жалгызчылык адамды кыял кеч кылат эмеспи? Диванда чалкасынан жатып, шыпты тиктеген боюнча ал жанагы Назаров менен болгон талашты эстеди. Оңой жоо эмес тура. Баягы заманы болсо далайдын башын алмак. Ушул тапта эшик тырс-тырс кагылды. Акылбек ордунан козголбостон: Кире бер" деп кыйкырды. Сатардын кокусунан кирип келиши анын чечекейин чеч кылды. "Ырас болбодубу? Кел, Сатаке." Ал шашкалактай ордунан тура калды. "Сени келет деген ойдо жок эле. Деги кантип таап келдиң? Ырас болбодубу? Кана, чечин." "Ал акыбалың жакшыбы, мырза?" Сатардын коңур үнү дирилдеп жайдары эле. "Издесе ушинтип эле таап алат экен. Түштөн кийин ишиңе телефон урсам, бүгүн ишке чыккан жок. Кайда жүргөнүн бир Кудай билбесе, башка эч ким билбейт", дейт үнү колдураган бирөө. "Бул дурустап жооп берүүгө болбойбу?" деп айтайын десем, телефондун туткасын шак коюп койду. Ачуум келип кайра телефон урдум эле. "Мен сага жок деп жатпаймынбы? Аныңды мен кайтарып жүрүптүрмүнбү?" дейт. Үнүнүн оройлугучу бүткөн боюм дүркүрөдү. Ал ким? Ушундай илимдин чордону деген жерде иштеген адамга оройлук, төрөпейилдик жарашабы? Ыза болдум. Кайра директоруна телефон чалдым эле. "Ооруп калыптыр, ишке чыккан жок" деди. "Жообу сылык. Үйү кайда? Адресин айта алар бекенсиз" десем, "Эгерде айып этпесеңиз, азыраак күтө туруңузчу. Азыр билип берем" дейт. Ошентип адресиңди директоруңдан алдым. Дүйнөдө кызык адамдар көп турбайбы? Ошо курусун. Эшимовго? Ал кабинетте экөөбүздөн башка эч ким отурбайт. Ал эмне деген кыял экенин билбейм. Телефондо ар дайым ошентип жооп берет экен. Кызматта отурганычы, кабагын көрүп эле көңүлүң муздайт. Кышкы бүркөк кардай түнөргөн. Иши түшкөн адамынын алдында сылыктыгычы. Өгүнү жайында директордун кабинетинде отурсам, эшикти ачып баш багып калды. Колунда бир барак кагазы бар. "Уруксаат бекен, Атакан Молдоканович" дейт. Босогон аттаган боюнча бери өтпөй, көлбөй, тердеп, күлүмсүрөп, куду эле бөлмөгө бөртмө жоолук салынган келиндей жымырылат. Директор кире бериңиз десе да болбойт, үлбүрөп: "Жолтоо болгон жокмунбу?" дегеничи. Ой тобу, мен өмүрүмдө билбеген адам менен жолуккандай болдум. Мурдагы муздай жансыз бет эми дирт-дирт этип, кирпигине да күлкү илинип калыптыр. Атаган адам деген бир калыпта эле сыйы менен жүрсө гана. "Бала бакыраңыздын дени карды сакпы?" деп үнү дирилдеп дилгир. "Терезеңиз ачык экен, суук тийбесин." Ошентип туруп, колундагы кагазды акырын директордун алдына жылдырып койду. Эшимовдун сыпайы мүнөзүнө эридиби, ал арызга шарт кол коюп салса болобу? Ал кагазын шып ала коюп, улам алкап, бөйпөңдөп чыгып кетти. Ошондо гана эсине келгенсип директор: "Баса, бул Эшимовдун эмнеге арыз жазып жүрөт?" деп кайра менден сурайт. Ак көңүл адам эмеспи? Ошентип ал Пржевальскийге жарым айга командировкага кетти. Эмне иш бүтүрмөк эле, эс алганы кеткенин билдим. Аялынын төркүнү ошоякта. Сатар костюмун чечип, өзү отурган орундуктун артына илди. "Эшик чыкыроон, чыйрыгып кеттим. Үйүң жылуу, таза да экен. Бой жүрүп тыкандыкка үйрөнүпсүң." Акылбек улагадагы столду ортого сүйрөп келип, үстүнө гезит төшөдү. Анан серванттан оозу ачылбаган 2 бөтөлкө мускат алып чыкты. Сатардын кейпи чарчаңкы эле. Ал оң колуна жаагын сүйөп, терезеден ары түндү тиктеп ойлуу. Кезегинде гана сол колунун кыска аппак манжасы менен төгүлгөн кара чачын артка сылаган болот. Акылбек ага бет маңдай отурду. "Чарчадыңбы?" "Билбейм, алым кетип турат. Түштөн кийин айланчыктап оорукананын жанынан чыккан жокмун. Чукулунан бир ишке макул деп коюп, кийин өзүмдү жемелей берчү адатым бар.
бүгүнкү жорогума дилде капа болуп калгансыды. Эртең менен редакторум чакырыптыр. Кызыл Жар совхозуна 10 күн жүрүп кел. Билетиң даяр. Кечке чейин бошсуң дейт. Дилденин төрөгөнүн редакциядагылар угушпаптыр. Шартымды айтып бара албайм го десем, отургандар жапырт жаалап ийишти. Бешик боосу бек болсун. Аман эсен көз жарыптыр. Эми эмнеге аярлайсың? Күн сайын өзүбүз тамак ашын жеткирип турабыз. Чыгаарына машина даяр, камсанаба. Келгениңче тоюңа да даярдык көрүп коебуз, дешет. Биздин кесип деги кызык. Ойлосоң бул бир үй-бүлөгө деле убал экен. Чемоданды сүйрөп, үйгө токтобойсуң. Келгенде балдарың мойнуңа асылып, аялыңдын да көзүнө сүртөөргө дары болуп каласың. Сенин шынаарлашып, көчөгө оюн шоокко чыксаң деп самашат. Анан да кол бошомок кайда? Эч жака жылбай макала жазасың. Айтор чолоо тийбейт. Ойлоп отуруп, сага жолуга кетейин деп чечтим. Кээде маанайың пас эле. Түштөн кийин телефон чалганым да ошол. Рахмат курбум. Бизди эмнеге каратеке сүзмөк беле? Кечээки кырсыктуу күн алымды кетирип, эртең менен тура албай калыптырмын. Азыр дурусмун. Бирөө муштагандай төбөм гана сыздайт. Эртең кызматка чыгам го. Жалгызсырап айлам куруп турганда келгениң жакшы болду. Сатар винону колуна алды. Кана эмесе, ичелик. Жолуң шыдыр болсун. Сапар карыбасын, Сатар. Акылбек стаканынын капыртосуна чейин бөксөртүп кайра койду. Мага күйбөй ичип жибер. Баш оорудан араң сакайдым. Муну ичсем кайрадан ооруп калчудаймын. Сатардын бош стаканына Акылбек винодон куйду. Башка ичпейли, деди ал кабагын чытып. Андан көрө сүйлөшүп отурганыбыз оң. Кызык, кээде вино ичүүнү самаган учурлар болот. Бирок бүгүн табитим чаппай турат. Сени менен чер жазышайынчы, деп чыгынып келгем. Эртең жол жүрүп кетсем дагы бир 15 күнчө көрүшө албай калабыз го. Башка ичпейлик, Акылбек. Ошто мугалим болуп иштеп жүрөм, деп баштады Акылбек аңгемесин. Редакциядан кеткенден кийинки 2-жыл бекен. Айтор мектеп чытырман токойдун четинде эле. Токой жүрүп отуруп майда адырлуу тоого такалчу. Күз түшкөн маал. Бир жолу ишембиде түштөн кийин сабактан эрте бошоп үйгө келдим да, бирок тынч алып отура албай койдум. Жүрөгүм азоо тайдай элирип, өзүмчө бушайман болуп жаттым. Кээде жалгызчылыктан адам ошентсе керек. Үйдөн шарт чыгып кеттим да, токойдун четиндеги жалгыз аяк жолго түштүм. Ошол жол жүрүп отуруп, айдөш дөңдүн ойдуңундагы көрүстөнгө барып такалчу. Кылкылдап батып бараткан күн көрүстөндөрдү ого бетер сырдуу, убайымдуу көрсөтөт. Көрүстөндү аралап жүрүп, крест коюлган эстеликтердин бетинен далай сүрөттөрдү, жазууларды көрөсүң. Өлгөндөрдүн кирездерин, 4 сап ырларын окуп жүрүп, журтта калган куу мамыга окшогон жыгач эстеликтин боорундагы мындай деген жазууга көңүлүм түштү. Кайрымдуу жолоочум, деп жазыптыр анда. Менин абалыма суктансаң болот. Анткени сен чарчап чалгып алыс сапардасың. Мен болсом үйүмдөмүн. Эстеликтин күн батыш четинде бир топ көк шелби өсүп турат. Жазуунун четинде мүрзө ээсинин аты жөнү, туулган жылы, өлгөн жылы өчүп калыптыр. Кичирейип, эңилчек басып, үшүп кеткен мүрзөдөгү ошол жазуу бир топ күнгө чейин ойлонтуп, эстен кетпей койду. Кызык, ою, кыял жоругу бири-бирине окшогон канча адамдар бар. Өлгөндөн кийин ракатка батам деп өзүн сооротуп келгендир. Рас, курбум, тирүүчүлүккө не жетсин, деди Сатар. Бирок өмүрдү текке жашоодон жана анын баркын түшүнбөөдөн өткөн кандай өкүнүч бар. Бизден кийин да ажайып сонун дүйнө калаарын сезип жүрүү таалай эмеспи? Анда биздин туяктарыбыз жашайт. Алар биздин сапарыбызды, чыйрыбызды улантат. Биз жашаган жашыл планета улам кулпунуп, андан ар дайым ысык кандын жыты келип турса, адамзат мүрөктүн суусун ичкендей өлбөс болгону ошол. Эгерде планета чарт этип экиге бөлүнүп кетсе, шорубуз ошондо кайнабадыбы? Анын жүзү курусун, сапар бүтпөсүн, жандосум. Кечээ күнү жолукканыбыздан бери сен эсимден кетпей койдуң. Көйнөктүн кирин жуусса кетет, көңүлдүн кирин айтса кетет. Өткөн жолку аңгеменин аягына чык, Акылбек. Акылбек жөтөлүмүш этип тамагын жасады. Анда мен 24 элем.
Өзүмдү билимдүү, акылдуу сезип, турмуштун карама-каршылыктарын биле элек турбаймынбы? Үйрөтүлө элек азуу, тайча, чалпоо, өкүм кыялымды түшүнбөгөндөр да болду. Ошондо башына жүгөн салдырбаган азууну орой жылкычы мына эмесе деп такымданары бир салды. Мындай адилетсиздикти көрбөгөн ал артын карабай шарт жүрүп келди. Бирок бардык эле жылкычылар орой эмес деген ал анда түшүнгөн эмес. Көрсө анын басыгын сыртынан жактырып, кээ бир чалпоо мүнөзүн кечирип, ичи жылып жүргөндөр да көп экен. Биз жашаган коомубуздун телчигип калган учурунда төрөлдүк. Анын тарыхын үйрөндүк, билимин алдык, нанын жедик, камкордугун көрдүк. Берген март эмес, алган март дегендей, ата журтка аябай милдеттүүбүз. Мекендин эне сүтүнөн курулуш үчүн ак ниет, эмгектенүү жетиштүү деп ойлоочубуз. Адепке жаңылыштыгыбыздын учугу ушунда экен. Алдыда али далай күрөштөр бар экенин билбептирбиз. Мансапкордук, көрө албастык, дүйнөкордук, зөөкүрдүк сыяктуу адамдагы толуп жаткан жаман жоруктарды жок кылуу көп кыйынчылыктарды, күрөштү талап кылат тура. Бул оңой олтоң иш эмес. Кадиксиз туура сөз, деди Сатар Эргий. Кечкурун мен Ошко келдим. Аэропортто Фрунзеге чейин билет ала албай 2-3 күндөп жүргөндөр бар экен. Ошол эле түнү Фрунзеде болом. Макешке жолугам деп шашып келген жаным көксөм сууй түштү. Айлаганча кийинки күндөргө болсо деле мейли деп кезек күткөндөрдүн артынан барып турдум. Бир кезде «Акылбексиңби? Эмне кылып турасың?» деп шок балача бирөө мени колдон алды. «Жапарбек?» сүйүнүп кеттим. Чоочун жерде жакшы таанышыңды кезиктирүү бир тууганыңды көргөнгө тете болот тура. Жапарбек мага чамалаш жигит. Бирок институтту 1 жыл мурда бүткөн. Орто бойлуу, көкүрөгү жайык, кыска көкүлү жарашып, көзү күлмүңдөп, деги жай басчууда эмес. Лекциялардын ортосундагы тыныгуу учурунда студенттерди тегерегине чогултуп алып, куду балбанга түшчүдөй далысын күйшөп коюп, балдарды боору эзилгенче күлдүртүп, анан айрым ыкка көмбөгөн сараңдардын айласын кетирип, өзүнүн да каткырыгы таш жара биздин черибизди жазып койчу. Стипендия албай калган учурларында камырап да койбой, «Ой, бүгүн биздин кимдин кезеги? Деги кимиңер курсагымда тойгузасыңар?» деп бажырайып калат. Биринен сала, бири чакырып, студенттер анын курсагын ачурчу эмес. Өзү да жанында болгон акчасын бүт ортого салчу. Жапарбекти институтту бүткөндөн бери көрө элек болчумун. Анын турпаты баягындай, көзү күлмүңдөп, кыймылдаганы элпек, бирок мүнөзү токтоо тартып калгандай. «Сени кайсы шамал айдап келди? Кайдан келдиң? Качан келдиң Ошко? Дайыныңды айтчы. Эски малдын көзүндөй болгон садака». Ал мени баягыдай тамашалап, анан өзү күлүп калды. «Өз дайыныңды айтчы. Эмне кылып жүрөсүң мында?» «Сени кайсы бир мектептин директору деп уктум эле», дедим мен. «Укканың жалган. Облонодо инспектормун. Мугалим болоюн десем жибербейт. Бүтүрүп келээрим менен эле алып алышкан. Стажың жоктуруп, облонодо иштеш кыйын экен. Мектептерде мугалимдер жетишпейт. Жогорку билимдүү кадрлар дегенде суусап турабыз. Бойдокмун. Боюң кичине экен деп кыздар чанып тийишпейт. Фабрикада эжем иштөөчү эле ал ысык ата курортуна эс алганы баратат. Билет алганы келгем. Эми өз дайыныңды айтчы. Фрунзеге учкан жатасыңбы?» Мен ыргылжың боло түштүм. Жапарбекке чынымды айтууга дитим барган жок. Намыс көрдүм. «Ооба», дедим көңүлсүз. «Жумуш чыгып калды. Деги кайда иштеп жатасың? Институтту быйыл бүтпөдүңбү?» «Жалал Абадтамын», дедим. «Газетанын редакциясында иштеп жатам». Кайран жазуучум. Ишиң жакшыбы?» Жапарбектин бул суроосуна ого бетер кысындым. Жашырган күндө деле кийин билинип калат. Деги менин күнөөм кайсы? Ага айтып берүүнү ылайык көрдүм. Экөөбүз аэропорттун алдында басып жүрөбүз. Асман бүркөк, ала булут. Бет алдыбыздагы кара темгил талаада шамал ойноп, чыкыроон бетти чымчылайт. «Мейли, Фрунзеге бардың дейли. Андан аркы максатыңды айтчы», деди ал. Күнөөлүү эмес экенимди түшүнүп, мага жардам берүүгө дилгир экендиги билинип турса да үнү сүрдүү. «Кызмат эле аякта даяр туруптурбу?» «Аксың. Буга көзүм жетип турат. Бирок жиберген жерине 1 жылдай иштөөгө чыдабаптыр деп айтчулар да табылат. Тааныштардын жүзүн кантип карайсың? Азыр кыш күрөө түшүп калды. Барганда кимдикине турасың? Баягыдай студент болсоң бир жөн. Ойлодуңбу ушулар жөнүндө?»
Жаныңда канча акчаң бар? 100 сом бар, дедим мен коркок, дилгир балача. Жапарбек камырабайт. Баягы студент кезиндеги тамашакөй мүнөзүнүн бири да жок. Токтоо. Бир-эки адамга таарынып, жаныңа тынч, жылуу жай издеп качып баратканыңа жол болсун. Ал качып деген сөздү басым менен ныктап айтты. Биякта жогорку билимдүү кадрлар көзгө сүртөөргө дары болуп жатса, сен энесине таарынган балача ойтоонун башын эңсейсиң. Бүгүн биздикине барып эс ал. Акылдашабыз. Эртең каалаган орто мектебиңе приказ алып берем. 3 ставка менен иштейм десең да саат бар. Каалабасаң өз ыктыярың. Ошентип Сатар мен мугалимдик кесипке кокусунан туш болуп, анын рахатын жана түйшүгүн 8 жыл тарттым. Рас, биринчи жылы Макиштен көңүлүм калып сабыркап жүрдүм. Ошондон кийин Фрунзеге сейрек келчү болдум. Адегенде өгөйсүп иштеген кесипке эми баш оту менен берилип, жүрөккө тепчилген кусалыктан кутулуунун туура жолун таап алгам. Адам өзүнүн бактысыздыгы үчүн башка бирөөнү күнөөлөсө, андан өткөн чекилик болбойт дечү элем. Бирок жаңылыштык кетиргенден кийин сөзсүз анын себебин издейт экенбиз. Кечээки күнгө чейин мен өзүмдүн керт башым жөнүндө азыраак ойлонуп турмун. Эне бизге өмүр берди. Өткөнгө көз чаптырсак, өмүрдүн сонун учурун жашап да коюптурбуз. Адамга бир гана келген алтын өмүрдүн кадырына жеттикпи? Таалай деген эмне? Таалайсыз адам кандай болот? 2 күндөн бери жапан санаалар мээмди эзүүдө. Эртеси оштон анча алыс эмес жерде мектеп-интернатка жөнөп кеттим. Ойлоп эң кур дегенде 1 жылча мугалим болууну ылайык көрдүм. Түз эле Фрунзеге жетип барып, Макиштин алдына жыгылам деген кыялым чек экен. Жигит үчүн мындан өткөн намыссыздык, жашыктык болобу? Кайсы бети менен мени иштен кууп жиберди деп Макиштин көзүнө көрүнөм. Окуткан мугалимдерге эмне деп жооп айтам? Жанымдагы 100 сом канча күнгө жетет? Эсиң барда этегиңди жап. Кыял кечтик, даңкка умтулуу боз балага мүнөздүү. Анын жүзөгө ашпай калган толгон байоо кыялдарын кийин доору кечирим кылат. Ысмы эл оозунан түшпөй, ааламды титиреткен эрдикти эңсеген жаш уландын оюна кандай гана кесипке ээ болуу келбейт. Мен да мектепте окуп жүргөндө учкуч болууну самаар элем. Болгондо да жөнөкөйүнөн эмес, укмуш эрдиктерди жасап, тарыхта калуу, ошентип даңкка аттунуу. Муну көп балдар эңсегендир. Бул кыялымдан бат эле баш тарттым. Андан кийин жазуучу болуудан өткөн даңк жок болсо керек деп чечтим. Жазуучу Кудайдын өкүлү сыяктуу сезилип, сүйгөн китебибизди колдон түшүрбөй, 9-класска барганда эч кимге көргөзбөй ыр жазып жүргөн кезим. Математика мугалимибиз Доктор Тынаев жомоктогу алыптардай москол, бир чети түнт адам эле. Эмнегедир мага анын колдору узундай сезилчү. Агайдын жүзү ак саргыл, көзү чүңүр эле. Анын катуу күлгөнүн көргөн эмесмин. Гүлсө 2 урту гана болк этип, көбүнчө муңайым, ойлуу жүрчү. Күрөң саргыч, жумшак, узун чачы жарашып, боз кител шым, жука кара хром өтүкчөн, ал түйшүктү көп тарткан күчтүү, бирок басыгы жок, кашаң атты элестетүүчү. Сабактын учурунда үнүн бийик чыгарып, окуучулар менен урушкан учурун көргөн эмесмин. Бирөөгө ачуусу келсе, бул эмне кылганың? Уят, дейт. Үнү салмактуу, бирок өкүнүчтүү чыкчу. Ал эч качан урушпаганы менен биз андан чочулачубуз. Ашынган тентек балдарда анын сабагында же ал келатканда момурап, баардык сабак бир тең, Доктор Тынаевдин сабагы бир тең. Класстагылардын ичинен математика сабагын бышыктабай баруу деген болчу эмес. Сабак даярдоого мойну жар бербегендер да тың окуучулардан көчүрүп алууга үлгүрүүчү. Доктор агайдын акыйкатчылдыгы, мамилеси балдардын баарына жакчу. Көңүлүбүздөгү ачылбаган сырды агайга айтчубуз. Ал андай учурда эринбей угуп, кеңеш берип жатканда, өзүнө тең ата жолдошу менен сүйлөшүп отургандай туюлуп, бизге агайдын ошонусу жагар эле. Ар бир окуучу доктор агай башкалардан мени көбүрөөк жакшы көрөт деп түшүнчү. Бирок ал баарыбызды бирдей көрчү. 8-класста интернатта жүргөн бизге ал тарбиячы болду. Ошондо бизге не укпаган, билбеген жазуучулардын атын доктор агайдан уктук. Спартак колго түшүп, кыйноодо жатканда
Баягы эрдикиндиктеги учурун, көгүрүм дайранын боюн элестетип, анан ошол дайранын суусунан бир шимирүүнү эңсеген жерин ал аябай ынтаа менен айтып, тыңшап отурган балдардын көзүнөн жаш кылгырганычы. Кечкурун сабакка даярданып болгондон кийин биз уюгуна конгон аарыдан бетер Токтор агайды курчап алабыз. Ар ким келечекте ким болуу жөнүндөгү жүрөгүн өйүгөн суроону ортого салат. Адам болом десеңер, математиканы, физиканы жакшы окугула балдар. Келечек техниканын заманы. Ансыз алыс уча албайсыңар, дейт Токтор агай. Эки уурту салаңдай эдириңдеген кара тоголок өткөр Мукан туурадан чыгат. Ал оюндагысын тайманбай бетке айтып, мугалимдер менен тартыша да кетчү. Мектепте ошондой чапчаң, бирок жара көр, ак көңүл кыялы менен мугалимдерге, балдарга, кыздарга да жаккан ал. Агай, дейт, баарыбыз Мукан эмне сураар экен деп кулак түрөбүз. Бул Малик агайым кандай киши? Аны балдардын баары жакшы көрүшөт, мугалимдер да, эл да урматтайт. Өзү районго депутат. Жакшы мугалим Анын чын Мукан. Малик Назаркулович жакшы жолдош, жакшы мугалим, дейт Токтор агай. Мукандын сөзү эми ого бетер ишенимдүү. Эмесе агай, Малик Назаркуловичти математиканы, физиканы билбейсиң деп ким күнөөлөйт? Анда синус, койсинусуңду жатта деп мени көп кыйнабаңыз, агай. Мага алардын кереги жок. Мен Малик Назаркуловичче тарыхчы болом. Институтту бүткөндөн кийин ушул мектепте өзүңүз менен бирге мугалимдик кылам. Окуучуларга элибиздин тарыхын үйрөтө турган адам керек го дейм. Ай Мукан, куусуң Токтор агай Муканды далга чаап, эркелете күлүп калар эле. Токтор агай менен болгон бир окуя ушул азырда көз алдымда. 10-классты бүтүрүп, өпкөбүз көп, терибизге сыйбай турган учур. Бүтүрүүчүлөрдүн урматына чогулуш болуп, мугалимдер биринен сала бири куттуктап айтор чечекейбиз чеч. Токтор агайга сөз кезеги келгенде ал башка мугалимдерче алдыга чыккан жок. Ал окуучулардын арасынан шашпай туруп, тегерете карады да, "Инилер, карындаштар", деди. Мурда ал биз менен түк минтип сүйлөшчү эмес. Үнү калтырап, жумшак, дуулдаган мектептин ичи чымын учса угулгандай туна түштү. Биз жакшы тилегибизди, каалообузду мурдатан эле силерге айтып келгенбиз. Азыр көп сүйлөгөнүбүз орунсуз. Мына эми 4 тарабыңар кыбыла. Кайсы окууга кирип, кандай адистикте иштейбиз десеңер өз эркиңер. Бирок жолуңарда далай кубаныч, далай кыйынчылыктар кездешер. Эсиңерде болсун, балдар. Канчалык даражаңар өсүп, мөгдүрүп чөккөн учур болсун, баардык учурда адамды сыйлагыла, адамкерчиликтен жазбагыла. Мугалимдик иш кыйын, садагалар. Курулай насыят айтуу мугалимдин иши эмес. Жүрөгү дайыма кызара күйүп турган адам гана мугалим боло алат. Азыр силер менен коштошуудабыз, бирок жүрөгүбүз канап жатат. Ал отура бергенде көзүнөн жаш тегерене түштү. Ар дайым оор басырыктуу, как ыргайдай катуу деген Токтор агайдын ыйлашы мени бир чети таң калтырса, бир чети жүрөгүмдү ачыштырды. Капырай, эмнеге ыйлайт, жыгатын болбосо? Мен ушинтип ойлодум. Бүркүттүн балапанынын канаты жетилип, көккө учуп чыкканда, как асканын боорундагы уясын бир айланып шаңшыйт дейт да, анан тетиги көк жибектей үлбүрөгөн горизонтту сүзүп жаткан аскарлуу тоону көздөй сызат экен. Рас, аяктагы белгисиз сонун дүйнөнүн керемети аны ээликтирип чакырып жатпайбы? Уча бер, балапан, уча бер. Бир күнү сенин да канатың талыйт. Көк асканын шиштей курч учуна көкүрөгүң менен согулган учуруң да болот. Ага чейин бүт аалам сеники. Көк аска да, көк шайы горизонт да сеники. Ошондо биз дагы канаты жетилген бүркүттүн балапанында экенбиз. Белгисиз керемет дүйнөнү эңсеп ашыгып жаттык. Мага окшоп башка окуучулар да Токтор агайдын ыйлаганын жактыра бербегендир. Учурунда анчалык баа бербеген Токтор агайдын көз жашын мен мугалим болуп иштегенден кийин гана түшүндүм. Мугалимдин иши мен ойлогондой жеңил эмес экен. Жарым жыл иштегенден кийин эле бул адистиктин белгисиз магнити, түйшүгү мени биротоло өзүнө байлап, матап алгансыды. Мугалим болуп иштеген биринчи жайда окуучулар каникулга тарап,
аттестат алышкан 10-класстарда жай-жайына кетишкен. Мектеп аңгырап ээн. Баягы шаң жок, кунарсыз, көрксүз. Ичине киргин келбейт. Кылаарга иш жоктой зеригип, коңултуктап, бир жак капшытындагы туурдугун шамал сыйрып кетип, ичине ызгаар толгон ээн боз үйчө көкүрөгүм муздап, илкип үйгө келдим да, керебетке көмкөрөмдөн түшүп жатып калдым. Кулагыма алыстан суунун шары, балдардын шаңы угулгансыйт. Бир туруп мени шок балдардын өткөр көзү тиктеп тургандай болом. Эми баягы 6-класстагы Кубат менсиз бактын башына чыгып, же тоодон учуп ооруканада жаткандай туюлат. Турсам башым ооруп калыптыр. Кайсалактап бир нерсем унут калгандай мектепке баргым келет. Кулагыма коңгуроонун үнү угулат. Сабак капкачан башталып, окуучулар мени күтүп отурушкандай туям. Эмнегедир мен өзүмдү туулгандан эле мугалим болуп иштеп келе жаткандай сезгенимчи. Ошол күнү мен мугалимдиктен башка кызматта иштей албасымды түшүндүм. Көрсө баягында Токтор агай бекеринен ыйлабаптыр. Мугалим окуучуларга көзгө көрүнбөгөн жибек жип менен байланып калаарын мен кайдан билдим. Токтор агай бизди жанындай көрчү тура. Учурунда аны биз байкоо салбаптырбыз. Интернатта тамак аш жупуну болуп калган учурда кездешчү. Айрым балдар чөйчөктөрүн көтөрүп, дыпы деп ашкананы көздөй чуркап калышат. Муну байкаган Токтор агай желкесин кашып ойлоо турат да, саат 5-те бириндебей чогуу болгулачы, сүйлөшүп турган сөз бар, дейт. Айткан маалында анын баарыбызга белгилүү кадамынын оор добушу угулат. Толуксуңарбы, дейт. 30 бала аны ээрчип алабыз. Анын үйү интернаттын чыгыш жагында 2 көчөдөн кийин. Бири-биринен айрып алгыс 7 баласы жардана карап бизди каршы алат. Отургула, дейт ал эшиктин алдындагы жыгач тактаны жаңсап. Биз шоктонуп, бири-бирибизди түртүшө шырдактын үстүнө уй-мүйүз тартып отуруп калабыз. Аял экөө кемегенен булоолонгон чоң кара казанды колдошуп келип жаныбызга коет. Тасмалдын үстү тамак ашка толо түшөт. Ал бизге чейин да канча балдарды үйүнө ээрчитип келбеди дейсиң. Аялы кабагым кашым дебестен кайра жарпы жазылып. Ичкиле балдар, уялбагыла, дейт. Токтор агайыбыз ушундай боору керели. Эгерде кызматың өзүңө жакса, жон териң менен чыга иштеп, коргошунча эрийсиң да кээде таң атып күн батканын билбей каласың. Мындай чакта жалгызчылык, кызматташтарыңдын ушак айыңы, ич күйдүлүк баары сенден оолактайт. Алар капарыңа да келбейт. Былтыркы кетирген каталыгың быйыл көзүңө көрүнүп, ишке көсөм боло бересиң. Курулай саксынуу, аксынуу, кексээлик адамдын демилгесин суутуп таштайт. Ал эми демилгесиз иш кимдин чекесин жылытат. Жүрөгү жалындап күйбөсө, изденбей каталык кетирем деп корксо, мугалимдин өзүнө да кыйын, тарбиялап жаткан балдарына да убал. Баягында Токтор агайдын адамкерчилик жөнүндөгү айтканынын мааниси терең, залкар сөз тура. Уютулган чулуу алтындай бул сөздө чынчылдык, ак ниеттүүлүк, адилеттүүлүк, боорукердик, карапайымдык сыяктуу толгон маани бар турбайбы? Окуучуларды чырпык кезинен адамкерчиликке тарбиялап, ошол сапатты канына сиңирсе, мугалим зор утушка ээ болгону. Ушул азырда баягы окуучуларымдын ийгилиги, алар жөнүндө жакшы сөз делебемди козгоп, канат бүткөнсүп калам. Ошондой болмок азамат дейсиң ичиңен. Анан жүрөгүң ысып, өзүнчө эле кудуңдап, чоң эрдик кылгандай боло бересиң. Алыстагы баласын самаган энече аларга дайыма кулак түрүп турасың. Эгерде ошолордун биринин жаман жоругун уксаң, санаң санга бөлүнөт. Кирпик какпай, ал окуучунун кылык жоруктарын санап, өзүңдү күнөөлөйсүң, жемелейсиң. Мугалим көп балалуу аялдай деген чын. Кыргыз интеллигенттеринин улуусу мугалимдер. Мугалимдер Совет доорунун 1 күнүнөн тартып турмуштун чордонунда болушкан. Алар мөгдүрөгөн, басынган элди сабаттуу кылып, революциянын жол жобосун даңазалашкан. Мугалим коммунисттик партиянын жарчысы, көпчүлүктүн сүймөнчүлүгү, элдин колундагы шам болгон. Ошондуктан мугалимди эл сыйлап, анын кадыры пайгамбарда эмес беле. Айылыбызда 7 жылдык мектеп бар эле. Мен 1 класста окуп жүргөм.
Директорубуз Бейшен агай жүргөн турганы тыккан, кийингени шаардыкындай, кубакай жүз, сеңселген кара чачтуу киши. Жеке окуучулар арасында эмес, эл арасында да аябай кадырлуу. Колхоздун башкармасы да Бейшен агай менен кеңешип турат деп укчубуз. Агай мага абдан карт көрүнүүчү. Көрсө ал анда 25 экен. Мектептеги эс акылы кирип калган балдар агайды туурап, токтоо көрүнүүгө аракеттенүүчү. Аны мен карапайым адамдардай эмес ыйык көрүүчүмүн. Жанынан өтүп баратканда ток ургандай бүткөн боюм дүркүрөп, мазарга туш болгонсучумун. Бир күнү кечкурун мектептин жанынан өтүп баратсам, бизди окуткан Абды агай токтотуп алып, кичине бүктөлгөн кагаз берди да: «Директор агайыңдыкына баргында ушуну көргөзсөң китеп берет», деди. Мен адегенде чоочуп, коркуп да кеттим. Бейшен агайдын үйүнө кирип барат деген эмне? Абды агайды карап коем, барбаска айла жок. Тамдын чатырчасынын жээктеринде таранчылар чырылдап ийиңиркирип калган маал. Бейшен агайдын үйүндө шам күйүп туруптур. Мен босогону аттаган боюнча селейип калдым. Адегенде көргөн көзүмө ишене алган жокмун. Алдыларына жапыс тегерек стол коюп, Бейшен агай бала бакырасы менен тамак ичип отурат. Бир колунда кадимки эле мен жеп жүргөн казанга жапкан нан. «Капырай, бул мугалимдер деле бизчилеп тамак ичишет турбайбы?» дедим. Аларда адам экендигин, кала берсе бизчилеп дааратканага да бараарын ошондон кийин түшүнүп жүрөм. Бүгүн деле мугалимди эл журт мурдагыдай барктайт. Бирок күн сайын өзүн бүлөп, жалындап турбаса, доордун учугун колунан чыгарып жиберсе, андай мугалимде турмуш жектейт. Эгерде жумушчу ишинен өөн кетирсе, аны оңдоо алда канча жеңил. Мугалим ишинен өөн кетирсе, коом андан зор зыян тартат.